Дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым, саламаттык каалаймын, саламатсыңарбы менен сүйүктүү окуучуларым. Кутман күнүңөр менен. Силер менен бүгүнкү сабакта көрүшүп турганга абдан кубанычтамын. Силер менен бүгүнкү сабакта Бишкек шаарынын Ленин районундагы номер 97 жалпы орто билим берүү мектебинин башталгыч класстар мугалими Үсөнбай кызы Жазира алып барамын. Балдар, келгиле, бири-бирибизге жакшы маанай каалап, жылмаюу ырын ырдап алалы. Азаматсыңар балдар, баарыбыздын маанайыбыз мыкты деген ойдомун. Балдар, ар бир адамдын өзүнө тиешелүү кулк мүнөзү, кыял жоругу, жакшы жана жаман сапаттары болот эмеспи? Келгиле анда Т схемасын пайдаланып, жакшы жана жаман сапаттарыбызды аныктап алалы. Туура айтасыңар балдар, жакшы жана жаман сапаттарыбыз төмөнгүдөй болуп бөлүнөт. Тартиптүү, адепсиз, акылдуу, жалкоо, боорукер, тентек, кичипейил, ушакчы, таза, тыкан, жоопкерчиликсиз, ийкемдүү, урушчак жана башка сапаттар кирет. Балдар, бүгүнкү сабакта ушул сапаттардын ичинен тартип, талап, тазалык жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Бүгүнкү сабактын темасы тартип, талап, тазалык жөнүндө болмокчу. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты тартип, талап, тазалык эмне экендигин билип, тазалыкты сактай билүү менен тазалыкты сактап, жыгыштуу оорулардан, микробтордон сактанууну үйрөнөбүз. Тазалыкты сактоого карата аңгемелерди, тапшырмаларды аткарып, өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү, кабыл алуубузду, эске тутуубузду өнүктүрөбүз. Дене боюбузду таза кармоого, тазалык эрежесин туура пайдаланып, тартиптүү болууга үйрөнөбүз. Балдар, силер билесиңерби, тазалык деген эмне? Тазалык өмүр булагы демекчи, тазалыкты сактоодон мурун биз тартип, талап жөнүндө билишибиз шарт. Ар бир бала өзүнүн тартиптүүлүгү менен талаптарга жооп берип, тазалыкты сактоо кажет. Тартип, талап тыгыз бири-бири менен тыгыз байланышта. Келгиле анда тазалык адеби кандай болуп бөлүнөрүн билип алалы. Туура айтасыңар балдар. Адамдын келечеги, ден соолугу биринчи тазалыктан башталат. Тазалык бул тартиптүүлүк. Ар бир адамдын өзүнүн тазалык адеби болот эмеспи? Тартиптүү бала жакшы сапаттарга ээ болуп, талаптарга жооп берип, тазалыкты сактайт. Тазалык адеби төмөнкүдөй болуп бөлүнөт. Тамактануу тазалыгы, кийим-кечебиздин тазалыгы, пайдалануучу буюм заттарыбыздын тазалыгы, колдонулуучу тиш-аяктарыбыздын тазалыгы, суунун тазалыгы, үй тиричилик тазалыгы жана дене мүчөбүздүн тазалыгы болуп бөлүнөт. Азыркы учурда тазалыкты сактабай, ар кандай ооруга чалдыгып калгануучулар кездешет. Анын негизги себептери колдун убак-убак менен жуулбашы. Адам баласы өзүнүн тазалыкты кармоо керек. Өзгөчө колун. Жуулбаган колдо 400 миңге жакын микроб бар деп далилденген. Ал эми адамдын тырмагынын ичинде болсо 3 миллиардтан ашуун микроб болот экен. Мөмө жемиштердин жуулбай жеши. Адам ден соолугун чыңдап туруу үчүн витаминге бай мөмө жемиштерди жеп туруу керек.
Бирок ошол эле мөмө жемиштерде көзгө көрүнбөгөн көптөгөн микробдор көп. Андыктан аларды жегенден мурда таза кылып жуу зарыл. Эгер жуулбаган жемиштерди жесек, алардын пайдасынан дагы зыяны көп тийип калышы мүмкүн. Таштандылардын ар кайсы жерге ыргытылышы. Таштанды айлана чөйрөнү булгоочу заттардын негизинен. Ал адамдын ден соолугуна, тирүү организмине терс таасирин тийгизет. Алар түрдүү жолдор менен газ, суюк, катуу абалында абага өтөт. Адамдын дем алуу органдары ооруга чалдыгат. Келгиле анда балдар, колубуздагы кандай микроб бар экенин төмөнкү видеодон көрүп алалы. Бул кадимки кол. Ал күнүмдүк турмушта көптөгөн нерселер менен байланышта болуп турат. Булганган колдо көзгө көрүнбөгөн көптөгөн микробдор бар жана ар кандай бактериялар болушу мүмкүн. Андыктан колдорубузду тез-тезден самындап жууп, алакандан баштап, манжалардын салаларын айкалышта сүртүп, ошондой эле ар бир манжанын өзүнчө айлантып жышып чыгып, андан соң колдун үстүн жана билектерди кошуп, таза чайкап жууш зарыл. Бул аракеттерди ар күнү көп жолудан кайталап туруу менен дарылоого татаал болгон эң коркунучтуу жана жугуштуу оорулардан өзүбүздү сактап калабыз. Келгиле балдар анда, чарчадыңарбы? Көнүгүүлөрдү жасап эс алып алалы. Азаматсыңар балдар. Анда кезекте жуулбаган алма аңгемисине көңүлүбүздү бурабыз. Бул асел. Асел корудогу бактан кып-кызыл бышып турган алмага кызыгып, аны үзүп жеди. Бирок жуулбаган алмада көзгө көрүнбөгөн микробдор көп эле. Ал микробдор аселдин ичин катуу оорутуп, төшөккө жатып калды. Дарыгер келип, аселди текшерип, жуулбаган мөмө жемиштерди жебөөсүн эскертти. Мындан улам алманы жууп жеп калды асел. Көрдүңөрбү балдар, бир эле алманы эмес, бардык жемиштерди жууп, андан соң пайдалануу кажет. Келгиле анда балдар, сабагыбызды бышыктап, накыл сөздөрдөн калтырылып кеткен сөздөрдү таап көрөлүчү. Анан алардын маанисин чечмелейбиз. Тазалык эмнеге гүл азык? Таза болсоң, кандай бол? Баарын жууп кетирген. Абанын тазалыгы эмнеден зарыл деп ойлойсуңар? Ким таза болсо, эмне таза болот? Кана балдар, ойлонуп көргүлөчү, кандай сөздөр калтырылып кетиптер? Азаматсыңар балдар, силер туура айтып жатасыңар. Тазалык өмүргө гүл азык экен. Таза болсоң, суудай бол, баарын жууп кетирген. Абанын тазалыгы тамактан зарыл экен демек. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген ойдо экенбиз. Азаматсыңар балдар, бул накыл сөздөрдүн бардыгында тазалыктын адам жашоосунда мааниси абдан чоң экенин чечип билип алдык. Сабагыбызды жыйынтыктап, викториналык суроолорго жооп берели. Балдар, бул жакта силер көрүп жатасыңар. 4 сүрөт берилген. 4 сүрөттө 4 суроо камтылган. Силер каалаган сүрөтүңөрдү тандап, суроолорго жооп бергиле. Тазалык деген эмне? Балдар, ойлонуп көргүлөчү. Тазалык деген эмне экен? Азаматсыңар балдар, тазалык бул адептүүлүк. Адептүү бала ар дайым өзүн боюн таза алып жүрүү керек экен. Кана балдар,
Кийинки сүрөттү тандап, суроого жооп беребиз. Табияттын таза болушуна кандай салым коштуңар? Ойлонуп көргүлөчү балдар. Азаматсыңар балдар. Ар бир бала табиятка туура мамиле жасоо керек. Келгиле анда кийинки сүрөттү тандап, суроого жооп берели. Тартиптүү бала кандай сапаттарга ээ? Барекелде балдар. Тартиптүү бала жакшы сапаттарга ээ болуп, жаман сапаттардан алыс болуу керек экен. Келгиле, акыркы сүрөттү тандап, сурообузга жооп беребиз. Балдар, бул жакта силер сүрөт көрүп турасыңар. Бул сүрөттө бул көрүнүшкө талапка жооп береби деген суроо камтылыптыр. Кандай ойлойсуңар? Бул көрүнүш талапка жооп береби? Ойлонуп көрөлүчү. Жок балдар, бул көрүнүш талапка жооп бербейт экен. Анткени таштандыны туш келди ыргытпай, таштанды салган челекке салуу кажет. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аягына келип жетти. Баарыбыз бүгүнкү сабактан өзүбүздүн өмүрүбүзгө туура мамиле кылууну, жаман сапаттарыбызды таштап, тартиптүү балдардан болууга умтулабыз деген ойдомун. Балдар, анда бүгүнкү сабагыбызды үйгө тапшырма ала кетели. Келгиле анда үйгө тапшырма. Тазалык өмүр булагы деген темада сүрөт тартып, өзүңөрдү түшүнүүңөрдү кийинки сабакта айтып бересиңер. Балдар, кийинки класстык сааттан көрүшкөнчө саламатта калгыла.